Кармап алып, отделге алып барып, андан выдворение кылып салды. Эми 42 000 штраф салды буюрса. 2 дня просрочки регистрации. Да. Он подал и в ожидании регистрации, да. Через Сахарова аркылуу, ошол жак аркылуу депортация кылып жиберишет. Ошо протоколду түшүнбөсөңүздөр, кол койбоңуздар. 10 күнүн ичинде даттанса болот, обжалование жазып, эгерде бардык документиңиз бар болсо. Ассалому алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан, дегеле Россия өлкөсүндөн көрүп жаткан менин мекендештерим. Саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар, бардыгына ушул маалымат жетип түшсүн. Мыйзамдар өзгөрдү, анан кийин выдворение ордуна штрафтар берилип баштады деп видеолор тартылган эле. Ошолор боюнча толугураак бир маалымат алган келгенбиз. Агентум юристтерин билесиздер, 1 жыл аралыгында көп жолу силерге жардам кылып тартып жүрөбүз. Аябай көп мекендештерге жардам берип келет. Ушул Мариям эжекебиз боюнча, ушул жамааты боюнча өз ойлоруңуздарга жаза кетсеңиздер болот. Адрестерин жазып койдум, номерлерин жазып койдум. Негизи буларга кайрылык эч кимди кылбасын. Чындыгында кимдир бирөөгө керек болсо кайрылсаңыздар болот деген түшүнүк менен мен силерге тартып келип жатамын. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып, акыркы мүнөттөргөчө биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей жүрүңүздөр. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Биринчи эле мына Мариям эжекебизге сөз берелик. Приветствуем всех на канале Кыргызбай. Хотим поделиться нашей положительной практикой нашего правового центра Агентум о том, что вот эти изменения о внесении в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в законную силу 5 января 2024 года, они уже судами Российской Федерации применяются. То есть выдворение уже заменяется на денежный штраф. Вот у нас решение Московского областного суда о том, что Бабурбеку административное выдворение отменено, он заплатит штраф и остается в России. Вот оно вступило в законную силу. Поздравляем. Все, спасибо вам за работу. Продолжайте работать. Обращайтесь в правовой центр Агентум. Бабур, ишиңе ийгилик, жакшы кабар экен. Кандай болду, эмне болду, мындай толук айтып берсең, биз аябай көп мекендештер көрүп турат азыр, амандашып. Ассаламу алейкум бардыгыңарга. Эмне мен көчөдө кармап алып, отделге алып барып, андан выдворение кылып салды. Анан YouTube каналында отуруп, YouTube'да отуруп бардык видеолорду көрүп, табам, агентство табам деп изилдендиң. Ооба, ошолорду көрүп, анан YouTube'дан правовой центр Агентумду таптым, алар менен байланыштым. Юристтер жакшы, мага баарын телефондо сүйлөшүп, анан бул жака келип баардык документтерди кылышка жардам беришти. Эми буюрса мына выдворение атпен болду. Канча сом штраф төлөйсүң эми? Кандай болду ошо? Эми 42 000 штраф салды буюрса. Алайын. Кандай алып калдың? Эмнени негизинде ушундай болуп калды? Ошондон айтып берсең? Кантип, мисалы, регистрацияң базда жок беле, же бир тартип буздуң беле жолдо, кандай болду? 2 дня просрочки регистрации. Да. Он подал и в ожидании регистрации, да. За это что ли? За это время уже, потому что идут жесткие проверки, уже успели проверить и привлечь. Качан алдың эле негизи? Качан 20 мартта алдым. Как 20 раз мартта кармап алып кетишти. Анан 10 күн ичинде юристтерге кайрылдым. 10-дневный срок мы обжаловали, и вот уже суд состоялся. Жакшы. Ишиң ийгилик, этият болчу, документтери карап дегендей. Кудай Бөтөн жерде аманчылыкта, тынччылыкта биримде жүрө элек, молодец. Саламатсыздарбы? Ошол бүгүн дагы жакшы жаңылык менен чыгайын дедик. Бул дегени ошол выдворенияны айтып кеткендей эле 5 январда күчүнө кирген закон менен 40 000ден 50 000ге штрафка өзгөртүп, же болбосо 150 сааттан 200 саатка чейин өзгөрүүлөр болот деген закон чыккан. Баарыбыз эле айтып кеткенбиз бул жөнүндө. Ошол закон азыркы учурда иштеп жатат. Ошонун дагы азыр эми практикасын көрсөтөйүн деп биздин бул жактагы жараныбызды чакырганбыз, мекендешибизди. Москвадагы областтык сотто биз ошол жеңип чыктык десек болот. Айтып кеткендей эле ошол жаңы закон менен 42 000 штраф салынды. Ошол штрафтын негизинде выдворениясы жокко чыгарылды. Негизи сразу эле ушул жигитке 40 000 штраф салынды, же кандай болду, же бир ага чейин предупреждениялар болобу негизи? Вначале ОВМ может привлечь просто к денежному штрафу без выдворения. Это если
не будет у вас трудового договора или регистрации в базе, тогда уже будет судебное заседание и будет выдворение. Когда уже при повторном выдворении, там уже другая часть 5 18.8, там уже повторное выдворение, и оно чем грозит, что при повторном выдворении судом человека могут поместить в ММЦ Сахарова. Бул жакта ошол биринчи жолу кармалганда штраф салынат, эч кандай соту жок, выдворениясы жок. Бул штраф биринчи жолу кармалып, же болбосо бир кыска мөөнөттө жок болсо, ошондой бир өздөрүнүн закондо жазылгандары бар. Ага минимальный штраф салынат дагы, и ошонун негизинде дальше регистрациясын узартып жүрсө болот. Бирок же болбосо бир кыйын нарушениясы бар болсо, бул эми трудовой договору действительно жок болуп кала турган болсо, аларды көбүнчөсү сотко алып барып выдворение беришет. Повторно дегенде бул экинчи жолу кармалганда часть 5 бөлүм менен ал жакта уже через Сахарова аркылуу, ошол жак аркылуу депортация кылып жиберишет. Кроме вот денежного штрафа еще что-то дают по выдворению? Да, в связи с новыми изменениями, возможно, исправительные работы, указано в законе, что исправительные работы от 150 до 200 часов. Пока что в нашей практике исправительные работы не присуждали никому, но вот выдворение заменено денежным штрафом, уже практика у нас есть. Дагы кандай маселелер боюнча кайрылса болот, анан кайсыл маселелер боюнча биздин көрүүчүлөр кайрылып жатат азыркы учурда? Бүгүн дагы бизде бир сот утуп чыкканбыз, бул ДТП боюнча. ДТП боюнча адвокаттарыбыз катышып бүгүн соту болуп утуп чыктык. Ал жерде дагы правасы, водительский правасы лишение болоюн деп аткан, ошону дагы утуп чыктык. Получается, ал водитель правасы менен калды, бирок самый минимальный, самый эң аз дегенде штраф алды, 5000 штраф, ошол менен чыкты. Бүгүнкү биздин көп жыйынтыктарыбыз десек болот. ДТП боюнча көп кайрылып атышат. Бул жерде еще ошол баягы эле выдворение себеби дегенде азыр рейдтер аябай көп курчуп аткан мезгили, ошон үчүн дагы выдворение аябай көп болуп атат. Андан сырткары кылмыш иштери боюнча дагы кайрылып аткандары көп. Дегенде аябай көп маселе баягы эле юридический направленияда иштеген үчүн бардыгы эле ошол вопростор менен кайрылышат. Бардыгына так жооп бергени, консультация чакырып, бул жерде консультация өткөнү биз аракет кылып атабыз. Адвокаттарга ошол запись боюнча келип, консультация дагы барын алып кетсеңиздер болот. WhatsApp'ка кайрылып, эгерде кеч убагы болуп калса, WhatsApp'ка жазып койсоңуздар, жооп бергени дайыма аракеттебиз. Андан негизи ошо сплошнойдон бурулуп берип, анан гаилер лишение болосун деген жеринен куткарып калдыңар да, мындай айтканда. Ооба, ошол лишение болосуң деп протокол составлять этип сотко өткөзүп берет. Сотко өткөзүп бергенден кийин бир 2 жумадан ашыгыраак учурда уже соту болот. Мировой сот деп коет. Ошол жерде каралат, уже биринчи заседание менен эле биз ошол жерде материалдарды, буга чейин материалдар менен таанышып, 2 жуманын арасында утуп чыктык. Көп учурда ошол таксидегилерге кандай кеңеш берет элең? Ошол ДБС токтоткондо көп камерасын жагып алат деп, мисалы, запись кылыш үчүн. Көп учурда именно ошо протоколду түшүнбөсөңүздөр, кол койбоңуздар. Бардык нерселерди переводчик сурасаңыздар болот, сөзсүз түрдө. Түшүнбөй атсаңыздар, башка кылбай атсаңыздар, таанышыңыздар болуп, орусча биле турган тартып жөнөтөсүздөрбү? Иши кылып кол коердо бардык документтерге да, ал жерде бир эле документ берилбейт, бир нече. Ошон үчүн түшүнгөнү же аракет кылыңыздар, же түшүнгөн адамга жөнөтүңүздөр. Себеби ар кандай нерселерди түзүп коюш мүмкүн. Ошон үчүн билбей кол коюп алышса, это уже башка бир жаман нерселерге алып келиши мүмкүн. Иса правильно задал вопрос о том, что вот при первичном привлечении к ответственности, да, за выдворение, вот когда первый раз вас привлекает к штрафу ОВМ, то у вас тоже есть 10 суток на обжалование. То есть иногда у человека есть регистрация, а его все равно привлекают, выписывают ему штраф 5000, допустим, потом он идет в МФЦ, допустим, в ОВМ, у него, оказывается, регистрация есть. То есть у вас есть 10 суток, чтобы их обжаловать, потому что при последующей проверке у вас уже не будет повторным. То есть если мы это обжалуем, то уже будет первичным. Вот этот момент тоже, это мы обжалуем постановление, которое вынесла ОВМ, не суд. Обращайтесь тоже в 10-дневный срок.
Бул жагы айтып кеткендей эле, эгерде ошол регистрацияңыз бар туруп дагы, трудовой договоруңуз бар туруп дагы бар экенин билесиз, бирок жок деп атат. Ошентсе дагы штраф жазып бериши мүмкүн. 2000ден 7000ге чейин же 10.000ге чейин штрафты. Ошол штрафты дагы 10 күндүн ичинде даттанса болот, обжалование жазып, эгерде бардык документиңиз бар болсо. Ошондо эгерде дагы кийин да кармала турган болсоңуз, бул повторно болбойт дагы, как биринчи катары эсептелип кетет. Ошон үчүн штрафтарды алсаңыздар дагы, эгерде действительно сизде баары бар болсо, аны дагы обжаловать этип сотко кайрылсак болот. Правовой центр агентум командасы дайыма кызматта десек болот. Консультацияга жазылып келгендер дагы бар, жазылбай дагы келгендер бар. Баарын тең ошол баарын консультация берип, телефондон дагы болобу, келсе дагы баарына эшигиз ачык. Келип кеткендер көп, баары тең комментарийге жазат деген үмүттөмүн. Консультация жакты деп эсептеймин. Себеби биз аябай ошол адамга жетсин деп ушунчалык подробно айтып берген аракет кылабыз. Правовой центр агентум командасы сиздер менен дайыма байланышта жардам берген аракет кылат. Саламатта калыңыздар. Ичиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Ошолордун закондоруна баш ийип, тартип сактап жүрөлүк, биримдикте жүрө берелик. Ишиңиздер түшүп калса, мына кайрысаңыздар болот. Эртең мененки 9-дан кечки 7-8ге чейин чалсаңыздар болот. Анан түн ортосу ошо WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, бошогон учурда жардам беришет. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Канал катталып, лайк басып, группа контакттар менен жөнөтүп бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Бардыгы билсин, көп маселелер айтылды. Буюрса, кимдир бирөөгө пайда болот деген үмүттөбүз. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.